Саламатсызбы урматтуу келечек кооперативинин көрүүчүлөрү. Жана биздин мүчөлөрүбүз бүгүн 24 май 2024 жыл дагы бизде кезектеги кийинки мүчөбүз үйлүү болуп турат. Саламатсыздарбы эжеке? Өзүңүздүн аты жөнүңүздү, келечек жөнүндө каяктан угуп калдыңыз, ошо кыскача маалымат бериңиз. Мен Жалилова Айтол Курбанбековна. Эми келечек кооперативине жанагы ютубтан көрүп эле очередке турган болчумун. Анан кезегим келип, мына бүгүн Кудай кааласа үйлүү болуп отурабыз. Мен биринчиден ушул келечек кооперативине ыраазычылыгымды билдирип коеюн дегем. Аларга чоң рахмат. Ушинтип бизди үйлүү кылганына биз терең ыраазычылык билдиребиз келечек кооперативине. Эжеке, өзүңүз негизи канчанчы үйүңүз, өзүңүз кайсы жерден болосуз ошол боюнча? Мен Лелек районунун Мурас айылынан болом, Баткен областынын. Биринчи эле үйүм ошол. Биринчи үйүңүздөр. Өзүңүздөр негизи каякта эмгектенесиз, кайсы жерде Биз иштейсиз? ушу Бишкек шаарында эле базарда. Базарда. Жакшы. Үйүңүздөр кут болсун эжеке. Ошол үй алып атам дедиңиздер. Эми үйүңүз боюнча маалымат берсеңиз, каяктан алдыңыз, кандай болду? Үйүбүздү ушу Сокулук районунун Гавриловка айылынан алдык. Үйүз деп атканда эмнелерге туш келдиңиз эжеке? Кенен айтып бериңизчи. Үйүз дегенде үйүз табыш кыйын экен бирок. Үйүздө үйлөр кымбат, биздин алган суммабызга эми болбоду. Анан ошого карап издейбиз деп, бирок үй таптык, ошол суммага алдык. Үйдү канчага алдыңыз эжеке? 32. 32ге, 32 миң долларга Гавриловкадан алдыңыз, э? Гавриловкадан. Үй боюнча бир аз сүрөттөп берсеңиз. Үй ушу 3 комната, 8 содук. Анан биздин өзүбүзгө жакты, алдык ошо. Жакшы эжеке, үйүңүз акчолтоо үйлөрдөн болсун. Эжеке, Рахмат. негизи кооператив менен аркылуу үй алыш бул практика жүзүндө иштейт экен, бирок ошол эле учурда карабастан акыркы 2 жылда мындай кооператив дүйнөсүндө негизи эле кооперативден чоң кызуучулар болду, ар кандай шарттар болду. Даже биздин өзүбүздүн мүчөлөрүбүздүн да кээ бирлери акчасын алып кеткенге туура келди, себеби дегенде ишенбестиктер көп болду да. Ошол учурларда өзүңүздүн сезимдериңиз, бизде азыркы күндө 751 мүчөбүз бар, ошолор да күтүп жүргөн учуру, ошону бир мындай өзүңүздүн ички дүйнөңүз менен өркөй айтып берсеңиз кандай болду ошол? Бирок кызычуу болгондо биз деле кичине эме болдук, бирок корккон жокпуз, бирок баары келечек очередь келет деп, баягы онлайндан аркылуу, онлайн жакшы болду да. Онлайн аркылуу эле карап, очередибизди күтүп турдук, бирок очередибиз келди, бирок биз корккон жокпуз вообще. Коркуу сезим болгон жокпуз да, ишендик биз. Мен башында эле келечекке ишенип келгем, бирок корккон жокмун мен. Ызычуу болгондо эле корккон жокмун. Корккон жоксуз? Жок, вообще корккон жокмун мен. Акчасы калып калат, анан мынтин дегенде мен вообще корккон жокмун. Эч коркуу сезим болгон жок менде. Баары келет дедим, бирок очередь жанагы. Очередь онлайн дедиңиз, телефон аркылуу эле карап турдуңуз. Бирок корккон жокпуз вообще. Эми ызычуу болду, бирок андай алдап кетет, андай мындай деди, бирок мен ишенгем. Ички үй бүлөңүздөрдүн араңызда мындай жок, андай эчтеке болгон жок, э? Жок, андай эме. Жакшы, акчолтоо үйлөрдөн болсун эжеке, ошо сизге эркин микрофон шашпай, өзүңүздүн эмеңизди, балким ыраазычылык, кийинки үй алам деген мүчөлөргө болгон сунуштарыңыз, ошону шашпай бир айтып берсеңиз. Ошо келечек турак жай кооперативине мен биринчиден булардын кандай дейин, өмүрлөрү узун болсун, ошондой көп элдерге үй жай алып берсин, анан кийин келечекте кезекте турган элдерге айтарым, бирок ишенгиле, сабыр кылгыла, күткүлө, ошол андан башка эч мындай эмелерге ишенбегиле да, мындай кандай десем, негатив дейби, ошондойлорго ишенбеш керек. Бирок өзү ишенип турса алат, бирок биздин кезегибиз келди, мына үйгө жеттик. Үйдү качан таптыңыз эле эжеке? Үйдү биз 15 күн издедик. 15 күн издедиңиз, э? 15 күн. Качан таптыңыз? Бүгүн 24 болуп калды да. 20-сында таптык. 20-ларында 4 күн бат эле оформление. Ошол бүгүн оформление болуп аткан учурда кандай болду? Госрегистр, Сокулуктун госрегистринде. Бирок оформление бат болду, жакшы болду, бирок оңой болду да баягы. Оңой болду. Тияка бияка чуркабай эле балдар өздөрү бат эле оформление кылып берди да. Ошо жагы жакты мага, бирок тез эле бүттү. Тез эле бүттү. Жөн болгондо чуркай бермек да. Эми той кыласыз үйдө. Ооба, той кылабыз, Кудай кааласа. Жакшы эжеке, үйүңүз болсун, акчолтоо үйлөрдөн болсун. Ошол бүгүн 24 майда ошол Жалилова Айтол эжекебиз үйлүү болуп атат. Мына эжекебиз албетте кезекти күттү. Кезектин узарып кеткен учурлар болду. Ошого карабастан эжекебиз үй алып атат. Ай сайынкы төлөмдөрүн толугу менен аткарып келген эжекелерибиздин бири.
ошол эжеке ага үйүңүз Акчолто үйлөрдөн болсун, мындан да үйүңүз чоңоюп, Гавриловка айылынан Бишкекке көчсүн, Бишкектин центрине көчүсүн, ошол Кудай кааласа. үйүңүздөр Баягы очередке туруп дагы мындан ары дагы балдарыңызга кезекке туруңуздар, топтоо программасы менен катталыңыздар. Үйүңүз кут болсун эжеке, Акчолто үйлөр болсун. Эми келечек кооперативин көрүүчүлөр, сиздер дагы ошол эжекелерде болуп келип, кооператив аркылуу үй алсаңыздар болот. Биз келип, жөн эле келип, биз жөнүндө маалымат алып кетиңиздер, бардык юридикалык документтерди текшерип көрүңүздөр, келишимдерибиз бар, ошонун баарын окуп чыгып көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле биз жөнүндө маалыматты ошол интернет аркылуу дагы алсаңыздар болот. Барыңыздарга рахмат эжеке, үйүңүз кут болсун, Акчолто үйлөрдөн болсун. Жок, рахмат силерге дагы.